Саламатсыздар, 11 класстын жалпы плюс алты тест түрлөргө даярданып жаткан окуучулары. Бүгүн силер менен ОРТ-1 сынагынын бирге чыгарып өтөбүз. Анда өзүңөргө сынактын башынан эскертип өтө турган болсок, бизге эки тилке берилет, же болбосо эки колонка. Ал колонкалардын биринчиси чоң болсо, анда биздин жообубуз А болот варианттардан, экинчиси чоң болсо, анда Б жообу болот. Анда эки колонка тең, же болбосо эки тилкенин бири-бирине барабар болсо, анда В. Эгер да бизге берилген маалыматтар жетишсиз болсо, булардын кайсынысы чоң же кичүү экендиги жөнүндө информация бере албаса, анда эмесе биз Г вариантын белгилеп өтөбүз. Буларды эскерткенден кийин силер менен сабагыбызга баштайлы. Биринчи сурообуз. А, Б, С оң бүтүн сандар дейт. Төмөндөгү берилгендерге караганда А плюс Б да бул жакта оң бүтүн сан болгон А плюс Б оң чыгат. Минус С менен көбөйтүлгөндө терс болгон бир сан келип чыгат. Минус болгон же болбосо терс бир сан келип чыгат. Ал эми бул жакта А минус С деп атабыз. А минус С кандай? Оң сан чыгабы же терс сан чыгабы? Бул жакта биз А, Б, С жөнүндө так информация берилген эмес, кайсынысы чоң же кайсынысы кичүү экендиги. Бул жакта А минус С минус да чыгышы мүмкүн, же болбосо терс сан да чыгышы мүмкүн, плюс деген сан да чыгышы мүмкүн. Ошол себептен биз бул тилке жөнүндө же болбосо экинчи вариант жөнүндө так бир нерсе айта албайбыз. Оң сан чыгабы же терс сан чыгабы бул жактан. Ошол себептен биз бул суроонун туура жообун Г вариант деп белгилеп өттүк. Андан кийинки сурообуз. Төмөндөгү берилген саныгын карап өтө турган болсок, бул жакта А өзүңөр көргөндөй терс сан минус, ал эми Б болсо оң сан плюс. Бул жакта терс сан менен ар бирине Анын ордуна мисалы үчүн ар кандай сан алып көрсөк болот. Анын ордуна минус 3 деп сан алып көрөм. Ал эми Бнын ордуна 3 деген сан алайын. Б'нын ордуна болсо 3 деген сан алайын. Ал эми буларды текшерип көргөнүздө, Аны Б'га көбөйткөнүздө, минус 3-тү 3кө көбөйтсөк минус 9 чыгат. Ал эми А плюс Б дегенибизде 0 чыгат. Албетте, буларды биз жакта А менен Б жөнүндө кичине информация, берилген информация жеткиликтүү болгон үчүн, бул жакта өзүңөр көргөндөй экинчи вариант чоң. Анда бул суроонун туура жообу Б варианты. Андан кийинки сурообуз. X саны 0 менен 1-дин арасына жаткан бир сан. Анда эмесе ал сандын квадраты чоңбу же болбосо 1 бөлүнгөн x чоңбу. Албетте биз муну улантканыбызда бул кандай болот? 1ден 1 бөлүнгөн 1ден x болот. Жана муну улантканыбызда 1ден 1 көбөйтүлгөн xден 1 болот. Бул да барабар x болот. Өзүңөр көргөндөй. Биз 0 менен 1-дин арасында ар кандай санды квадратын алганыбызда ал сандан ар дайым кичүү чыгышын билебиз. Мисалы үчүн 0 менен 1-дин арасында мен x нолун 0,1 деп алып көргөмдө, 0,1 деп алып көргөмдө, x квадратанда 0,01 же болсо 0,100-дөн 1 чыгат. Ал эми бул жакта болсо x барабар 0,1 чыгат. Өзүңөр көргөндөй Б варианты мында да чоң болот. Туура жообубуз Б бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз. А, Б 0дон чоң сандар, ал эми С, Д болсо 0дон кичүү сандар. Буларды өз ара бири-бири менен көбөйткөнүбүздө, өзүңөр көргөндөй А, Б бири-бири менен оң сандар болгон үчүн плюс чыгат. Ал эми С менен Д'ны көбөйткөнүбүздө болсо, С менен Д'ны көбөйткөнүбүздө экөө тең терс сан болгон үчүн, экөө тең терс сан болгондо терс сан менен терс санды көбөйткөнүбүздө аны да оң сан келип чыгат. Ал эми экөө тең бири-бирибизди көбөйтсөк, оң сан келип чыгат. Ал эми бул жакта А менен С'ны көбөйтсөк, А оң сан, С терс сан, бул жактан терс жооп чыгат. Ал эми Б менен Д'ны көбөйткөнүбүздө Б оң сан, Д терс сан болгон үчүн бул жактан да терс жооп чыгат. Терс менен терсти же болбосо минус менен минус көбөйткөнгөздө плюс чыгат. Ал эми калгандарын экөөнү тең салыштырганыбызда А, Б, С, Д экөө тең бирдей жооп болуп чыгат. Анда эмесе бул тилке тең бири-бирине барабар болгонуна байланыштуу бул суроонун туура жообун В варианты деп белгилеп өтсөк болот. Андан кийинки сурообуз. 13 чоңбу же болбосо тамырдын ичинде 168би? Биз 13тү тамырдын ичине алып ала турган болсом, тамырдын ичине кошуп жаза алганда 13түн квадраты деп жазып алышым мүмкүн. Анда мен бул квадратты ачканда 169, тамырдын ичинде 169 болот. Ал эми бул тамырдын ичинде 168. Өзүңөр көргөндөй, тамырдын ичинде 169 ар дайым чоң. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу А варианты. Кийинки сурообузга карай турган болсок, x жана y сандарынын арифметикалык ортосу 14 дейт. Бул жакта x менен y кайсысы x чоңбу же y чоңбу дейт. Бул жакта x жана y менен берилген сандар жөнүндө так информация берилген эмес. Бул жакта x да чоң болушу мүмкүн, y да чоң болушу мүмкүн. Ошол себептен биз бул суроого так жооп бере албайбыз. Г варианты. Андан кийинки сурообуз.
AB katışı 12'den 10 katışına barabar. Anlamında deb жазылсақ болады. Barabar. Анда эмесе 6A чоң бу же 5B дейт. Biz bularda bir-biri менен карама-каршы көбөйтүп алганыбызда 10B barabar 12A дейт. Эки жактан кыскартып алсак 5B barabar 6A дейт. Өзүңөр көргөндөй 5B менен 6A'нын барабар экенин бул жакта көрдүк. Бул эки тилке тең же болбосо эки колонка тең бири-бирине барабар болгон үчүн бул суроонун туура жообу В варианты. Кийинки сурообуз. Дүкөндө минимум 200 алма калган. Алмуруттун алмага болгон катышы 10/9 дейт. Алмурут жана алма. Экөөнүн катышын карай турган болсок, ал эми биздин колубузда канча alma бар? Minimum 200 alma бар деп атат. Minimum 200 alma болсо, ал эми алмурутты x деп алайлы бул жакта. Бул экөөнүн тең карап көргөнүбүздө x барабар 180 деп келип чыгат. X 180. Ал эми бул жакта 180, бирок alma minimum 200 alma деп атат. 200дөн көп да болушу мүмкүн. Бул жактагы сөз, мына жердеги minimum деген сөз биз үчүн өтө керектүү же болсо маанилүү сөз. Себеби бул жакта 180 чыгып атат. Бул жакта да минимум 180 алмурут бар дегени. 180ден да көп болушу мүмкүн. Ошол себептен бул сурообуздун туура жообунда Г вариантты белгилеп өтөбүз. Себеби 180 да болушу мүмкүн, 180ден да көп да болушу мүмкүн. Бул жакта себеби минимум дегенине байланыштуу. Ошол себептен Г варианты жообубуз. 7ден 3-түн 0,819% же болбосо 0,819дун 7ден 3% чоң бу дейт. Албетте буларды бири-бири менен салыштырып көрө турган болсок, 0,819 100 чоң бу же болбосо B тилкесин карап өтөйлү. B тилкесин карап өтүп турган болсок, 0,819дун 7% дегенде бул жакта да көбөйтүлгөн 100 деген жооп келип чыгат. Ал эми бул жактан бири-бири менен кыскартканыбызда 3 менен 3 кыскарат, 7 менен 7 да кыскартып алсак болот. Буларда кыскартканыбызда 100 100. Өзүңөр көргөндөй эки жак тең бири-бирин кыскарты, эки вариант тең бири-бирине барабар экенин көрдүк. Анда эмесе бул суроонун да туура жообу В варианты. Кийинки сурообуз. Өткөн жылы завод 2400 степлер чыгарган, ал эми быйыл 25%ке көп чыгарды дейт. Өткөн жылы 2400 степлер чыгарыптыр. Ал эми быйыл болсо, ошо 2400 степлерден 25%ке көбүрөөк чыгарган. 25%ке көбүрөөк дегенде караганда буларда жөнөткөлөтүп алсак, барабар 600 чыгат. Ал эми, значит, өткөн жылы 2400 чыгарган болсо, бул жыл 2400-ге 600 3000 чыгарды. Быйыл чыгарганы 3000 степлер. 3000 чоң бу же 2800 чоң бу? Албетте, өзүңөр көргөндөй 3000 чоң. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу А вариант. Кийинки сурообуз. Пи, Р жана Q оң сандар жана Q санынын P проценти R'га барабар дейт. Q санынын P проценти канчага? R'га барабар экен. Анда Q көбөйтүлгөн P барабар 100 R дейт. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта Q көбөйтүлгөн P R'дан чоң экендиги түздөн түз эле асты жактагы берилген теңдемеден көрүнүп турат. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу да А вариант. Кийинки сурообуз. B 0дөн чоң жана B санынын 4% A'га барабар дейт. Өзүңөр көргөндөй эле түздөн түз эле B санынын 4% деген караганда, анда эмесе B саны A'дан чоң дейт. B саны A'дан чоң болсо, ал эми A санынын 4% андан да кичирээк деп атат. Түздөн түз эле биз B вариантын көрсөтүп өтүшүбүз мүмкүн чоң деп бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз. Тамырдын ичинде 100 минус 36 дейт. Барабар, муну чыгара турган болсок, тамырдын ичинде 64 барабар 8. Ал эми экинчи тилкени чыгара турган болсок, барабар 100'ді тамырдын ичинен чыгарсак 10 минус 36'ны тамырдын ичинен чыгара турган болсок, ал чыгат. Барабар 4. 4 чоң бу же 8 чоң бу? Албетте өзүңөр көргөндөй 8 чоң. Анда эмесе сурообуздун туура жообу А вариант. Кийинки сурообуз. 20% чоң бу же болсо
5'ten 2 çoğunluğu deydi. Albatta bu jakta procent degen, emnenin procenti degen suroo tuğulat. Bu jakta tağı ошол emnenin procenti degen nerse bolgon üçün bu surooga tak bir жооп бере албайбыз. Себеби bu jakta emne degen nerse бар. Ошол себептен бuna туура жооп G variantı tak жооп бере албаганыбыз үчүн. Keyingi suroobуз. 70'tin 140. derecesi yana 140'ın 70. derecesi deydi. 70'tin 140. derecesi alem bu jakta 140'ta men kança yazılsam bolot? 70 көйтүлгөн 2'nin 70. derecesi deydi. Barabar 70'tin 70. derecesi көйтүлгөн 2'nin 70. derecesi. Alem bu jakta da 70'tin 70. derecesi көйтүлгөн 70'tin 70. derecesi деп алсам болот. Бул жакта бул эки жактан тең 70-nin 70 derecesi менен 70-nin 70 derecesi бири-бирин жөнөкөйлөп алат. Ал эми бул жакта биздин колубузда калган 70-nin 70 derecesi менен 2'nin 70 derecesi. Кайсы бири чоң? Албетте өзүңөр көргөндөй 70'nin 70 derecesi. Анда эмесе бул суроодун да туура жообу А вариант деп белгилеп өтүп кетсек болот. Кийинки сурообуз. X 0'dan чоң bir сан дейт. 2 көйтүлгөн x чоңбу? Же болсо x квадрат чоңбу дейт. Бул жакта бизге берилген информация да так бирдеке деп айтууга болобу. Албетте биз буларды x ордуна сан коюп көрүп таап алышыбыз мүмкүн. x ордуна 1 койгонубузда албетте бул жакта 2 болот. Ал эми бул жакта болсо 1 болот. Ал эми x ордуна 0,1 ала турган болсок 0,2 болот. Ал эми бул жак болсо 0,01. Ал эми ар кандай сан коюп көргөнүбүздө эле албетте 2x ар дайым чоң болуп чыгышы мүмкүнбү? Жок, ар дайым деле чоң болбошу мүмкүн. Мисалы үчүн бул жакта x 3 деп ала турган болсок, бул жакта 6 деген жооп чыгат. Ал эми бул жакта болсо 9 деген жооп чыгат. Жогорудагы үчөөнү тең салыштырганыңызда биринчи А тилкеси чоң болуп келип аткан болчу, ал эми акыркы вариантка караганыңызда Б тилкеси чоң болуп келди. Ошол себептен бизге берилген информациялар жетиштүү эмес. Бул жакта так жоопту таба албайбыз. Бул суроонун да туура жообу Г варианты. Кийинки сурообуз. R birden чоң bir сан дейт. Анда эмесе кайсы бири чоң дейт? Албетте биз буну тамырдын ичинде R'нын 16 даражасын, тамыр ичинде R'нын 8 даражасын квадраты деп алып алсам болот. Ал эми бул тамырдын ичинен R'нын 8 даражасы болуп чыгат. Ал эми мындай эсептеңизде R'нын 8 даражасы 4 менен 2 көйтүлгөн 8 болот. Өзүңөр көргөндөй эки вариант тең бири менен барабар. Анда эмесе бул суроонун туура жообу В вариант. Кийинки сурообуз. Y 0'dan же болсо y 0'dan кичүү bir сан. 0'dan кичүү bir сан болгонун караганда y минус 1, мунун ичинен да минус 1 сан чыгат, анда бул жактан терс bir сан чыгат. 1 минус y деп атат. Бул жакта y өзү терс bir сан, терс минус плюс болот. Анда эмесе бул жактан бизге плюс деген жооп чыгат, же болбосо оң жооп чыгат. Ошол себептен биз түздөн-түз экинчи варианты чоң деп айта алышыбыз мүмкүн. Анда эмесе бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. N'nin 5 derecesi барабар 81 дейт. Бул жакта n куб барабар, бул жакта n куб, бунун 3'түн кубу дейт. Анда эмесе биз бул жакта салыштыра турган нерсебиз n чоңбу же 3 чоңбу деген жооп болду. Биз бул жакта n'ди кантип тапсак болот? Мен n'ди карап көрөйүн. N'nin 5 derecesi. Мен 81'ди 3'кө бөлүп алсам 27, анда 3'кө бөлүп алсам 9, 3'кө бөлсөм 3, анда 3'кө бөлсөм 1. Анда эмесе 81 барабар 3'түн 4-cü derecesi дейт. Ал эми бизге 5-ci darajадан bir сан керек. 5-ci darajадан bir сан болгонуна караганда кандай? Барабар n'nin 5-ci derecesi. Албетте анда эмесе n эмне болуш керек? 5-ci darajадан болгонуна караганда 3'тен кичүү bir сан болуш керек. 3'тен кичүү bir сан болгонуна караганда анда n бул жакта 3'тен кичүү bir сан. Анда түздөн-түз мен 3'тү чоң деп көрсөтө алышым мүмкүн. Бул сурообуздун да туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. X 0'dan чоң bir сан, анда кайсы тилке чоң дейт? Албетте x'ти ушуга бөлөбүз. Плюс бул чоңбу? Же болбосо бул жакты салыштыра турган болсок, эки жактын жөнөкөйлөтүп алсак анда 60'dan x, ал эми эки жак тең 20га бөлгөнүбүздө 3'төн 2 болуп калат. Ал эми бул жакта x 30'dan x плюс 3'төн 2. Өзүңөр көргөндөй 3'төн 2 бири-бирин жөнөкөйлөтүп алат. Ал эми
X'ti 60'ga bölgöndө çoň çağa, je 30'ga bölgöndө çoň çağa. Albatta X'i 30'ga bölsök çoň bir san çagat. Anda emесе özüňiz görgөндөй B varianty tуура жооп болуp калат. Андан сырткары бизге берилген сандарда x 0'дөн чоң деп турат, ага да көңүл бурушубуз керек. Албетте x 0'дөн кичүү деп берилгенде, анда эмесе 60'dan x биз үчүн туура жооп болмок. Сурабыз y барабар 4x жана y барабар минус x плюс 10 функцияларынын графиктерин, кесиш чекиттерин, координаттарын тапкылайлык. Бул типтеги суроолордо силер үчүн оңоюраак болгон нерсе формула жатташтан көрө бул жакта бизге берилген координаталарды x ордуна коюп текшерип көрүү. Birinci men A variantını koyup tekşerip görgönümde x 0 deyt, y'den 0 çıkış gerek. Bul jakta y 10 dep turat. Anda mesela A variantı biz üçün tуура жооп эмес. B variantını salıştırganımda x 0'dan 0 koysam y'den 0 çıkıtat. Bul birinci üçün tуура, al эми экинчи üçün tekşergenimde x 0'dan 0 koysam y 10 çıkıtat. Bul jakta bolsa y 0. Anda mesela B variantı da tуура эмес. Kalgan variantlarda bardığın salıştırıp görgönümüzde x orдуна koyup çıkarganыңızda 21-ci suroğuzdun жообу D variantı болуп чыгат. Же болсо бул жакта бизге берилген 4 жана 1 болуп чыгат. Мисалы текшерип көрө турган болсок, x ордуна 1 койсок, y 4 чыгат. X ордуна 1 коюп көрсөк, текшерип көрөбүз. X ордуна 1 койсок, жок, бул жактан минус 1, y 4 дейт. Албетте бул жакта бири-бири менен туш келишпеди. Жок. Анда эмесе биздин D варианты туура эмес жооптордон болот. Ал эми E жана колзасы варианттары калды. Буларды салыштырып, ордуна коюп көргөнүбүздө D вариантын коюп көрсөк, x-ин ордуна 2-ни койсок, y 8 чыгат. Ал эми бул жакта x-ин ордуна да 2-ни койсок, y 8 чыгат. Ал эмесе биз үчүн туура жооп D варианты. Бул жакта өзүңөр көргөндө латин алфавитиндеги D варианты эмес, тек кирилл алфавитиндеги D варианты биздин туура жооп болуп чыкты. Кийинки сурообузга өтсөк, графиги x1 жана y2 жана b точкасы x минус 2 y3 чекиттери аркылуу өткөн сызыктуу функциянын формуласын жазыла дейт. Албетте бул жакта да кичине мурдагы суроого байланышкан эле. Бул жактагы биз x-ин ордуна 1, ал эми y-ин ордуна 2. X-ин ордуна 1 койгонубузда y-де 2 берген. Же болсо x-ин ордуна минус 2-ни койгонубузда y-де 3 берген. Сандарды текшерип көрүшүбүз керек. Биринчи мен A вариантын карап көрөм. X-ин ордуна 1 койсом, y 3x болса 3 плюс 7 10 чыгыш керек. Анда A точкасына туура келбейт. Анда A варианты мен үчүн туура жооп эмес. Ал эми B вариантын карай турган болсом, B варианты x-ин ордуна 1 койсом, y 4 чыгат. B вариантта мен үчүн туура жооп болбой калат. Ал эми V вариантын карай турган болсом, x-ин ордуна 1 койсом, y туура жооп чыгабы. Албетте буларда бардын салыштырып көргөнүбүздө 22-ci сурообуз үчүн туура жооп y барабар минус 3'төн 1 x плюс 2,3'төн 1 болуп чыгат. Туура жообубуз бул. Мындай суроолор чыгарып жатканда биз үчүн оңой жол болгону кайрадан эскертип өтөйүн. X-ин ордуна биринчи чекит коебуз, y-ин ордуна экинчи чекит койгондо бизге бул теңдемени чыгарып бериш керек. Албетте бул эки точка үчүн да эдей болуш керек. Эки точкада тең чыкса, анда эмесе ал биздин теңдеме же болсо функциянын формуласы болуп чыгат. Кийинки сурообуз. Теңдемени чыгарыла дейт. Бул теңдемеде өзүңөр көргөндөй бул жакта эмне бар? Модуль бар. Модулдун ичинен чыкканда ар дайым модулдан сыртка плюс болуп чыгат. 2x минус 3 барабар 3 минус 2x дейт. Ал эми буларды эсептегенибизде 4x барабар 6, x барабар 3'төн 2 деген жооп келип чыгат. Албетте, андан сырткары минус деп алып көргөнүбүздө деле, мисалы үчүн биз плюс деп алып көрдүк, эле минус деп алып көргөнүбүздө эки жак тең 0 барабар 0 же болсо 1 барабар 1 деген жооптор келип чыгат. Андан сырткары анда биз бул жакта биздин жообубуз x барабар 3'төн 2 десек, анда бир гана жооп болуп калат. Бирок бул туура эмес. Бул типтеги суроолорду андан сырткары башка сандар да коюп көрүшүбүз керек. Мисалы үчүн A вариантын карап көрө турган болсом, x 3'төн 2'ден же 2'ден 3'төн кичүү болгон бардык сандар деп. X-ин ордуна 1 коюп көрөйүн. X-ин ордуна 1 коюп көргөндө 2 минус 3 минус 1 чыгат. Модулдан сыртка 1 болуп чыгат. Ал эми 3 минус 2x да 1. Биздин туура жообубуз A варианты. Ал эми 2'ден 3'төн чоң бир сан коюп көргөндө, мисалы үчүн 2'ни коюп көрсөм, анда эмесе 4 минус 3 1 чыгат. Ал эми 3 минус
2x бұл жақта минус деген терс bir сан çıktı. Albatta modulun içinden ters bir san çıkışı mümkün emas. Bu bizden variant bulalı. Şu sebepten A variantı biz için tura cevap olup çıkar. Bu tipteki sorularda albatta biz жақшылап көңіл бурушубуз керек. Bir gana көбүнчө biz x v variantını belgilеп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бұл albatta bizге ката жоопту берет. Keyingisi MF şolası EMN жайылган бурчун ME şolası жагынан алганда 2'de 1 катышында бөлөт. FMN бурчун чоңуну тапкылайбыз. Албетте, бул бурчту биз x деп ала турган болсок, ал эми кийинки бурчту болсо 2x экендиги бул жакта катыштар аркылуу көрүп алсак болот. Албетте, бизден сураган нерсе FMN бурчунун чоңдугун аныктагыла x плюс x барабар 180. Эмеге AN түз сызык болгон үчүн. Анда эмесе x барабар 60 деп чыгат. Биз албетте 2x табышыбыз керек болчу, анда 2x барабар 120 деп көрсөтүп өтүп кетсек болот. Барабар 120. Кийинки сурообуз. ABC учбурчтугунун тик бурчунан BD бийиктиги жүргүзүлгөн. A бурчу 65 градус болсо, CBD бурчун тапкыла дейт. Албетте суроодо бизде берилген нерсе тик бурчунан BD бийиктиги деп атат. Тик бурч болгондо караганда анда бул бурч 90 градустук bir burç болуш керек. Бул жерден бул жер 65 градус болсо, бул жерде 90 градус. Ал эми биз бул жерде x деп ала турган болсок, бизден суралган жер бул жер y бурчу болуп атат. Биз x-ти кантип таба алышыбыз мүмкүн? Булда BDA учбурчтун карай турган болсок, 65 плюс 90, ал эми x бул жактан 25 чыгат. X 25 болсо, ал эми y канча? X плюс y 90га барабар эле. X плюс y себеби тик бурч болгондо караганда 90 болуш керек. X 25 плюс y барабар 90. Бул жактан y барабар 65 деп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Анда эмесе бул суроодун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. Айлананын радиусуна барабар болгон AB хордасы А чекитинде, өзүңөр көргөндөй бул чекитте жаныма менен кандай бурч түзөт дейт. Албетте AB хордасы радиус менен бирдей узундукта болсо, анда мен OB болгондо бул да радиус. Радиус болгондо караганда булардын бардыгынын узундугу бирдей болсо, өзүңөр көргөндөй узундуктары бирдей болгон үч бурчтун ич жактары бардыгы 60 градус болот. 60 градус, 60 градус. Андан сырткары жаныма менен жанып өткөндө бир сызык, бир тегерек менен айлана менен жанып өткөндө ал жер 90 градус болуш керек. Бул жер 60 градус болсо, калганын тактагыңызда 30 градус бул жер 30 градус болот. Ал эми калганы бул жак 90 градус. Ал эми бизден суралган нерсе албетте эмне болчу? AB хордасы А чекитинде жаныма менен кандай бурчту түзөт дейт. 30 жана 150 деп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Себеби бул жер 30, ал эми бул жак 60, 90, 150 болот. Анда эмесе туура жооп Д варианты. Кийинки сурообуз. Бөлчөктү кыскарткыла дейт. Албетте x плюс 1, ал эми 2x квадрат минус x минус 3. Мен 2x квадрат минус x минус 3'тү жаза алайын. Минус x минус 3. Жана буларды жалпы бөлүүчүлөрүн табайын. Тапканда x жана 2x деп белгилей алайын. Ал эми бул жакты болсо 1 жана минус 3 деп белгилеп бири-биринен көбөйтүп көргөндө минус 3x, ал эми тиги болсо плюс 2x болот. Бизге туура жоопту берет. Анда буларды мен 2x квадрат минус x минус 3'тү мындай жазылсам болот. X плюс 1, ал эми ас жакта x плюс 1 көбөйтүлгөн 2x минус 3 дейт. Бул жакта x плюс 1 менен x плюс 1 бири-бирин жөнөкөй өтөт, барабар 2x минус 3'төн 1 деген жооп келип чыгат. Бул суроодун туура жообу Б варианты, өзүңөр көргөндөй. Кийинки сурообуз, 28-чи сурообуз. Барабарсыздыктын эң чоң бүтүн чыгарылышын тапкыла дейт. Албетте бүтүн чыгарылышты сурап жатканда биз биринчи бизге берилген барабарсыздыкты эмне кылышыбыз керек? Бизге берилген барабарсыздыкты албетте да кайрадан жалпы бөлүүчүнөн таба алышыбыз керек. Анда x квадрат плюс 2x минус 15'ти жалпы бөлүүчүнөн кайра турган болсом x жана x, ал эми бул жакты плюс 5 минус 3 деп жазылсам болот. Анда эмесе бул барабарсыздыкты мен мындай жазылсам болот. X плюс 5 көбөйтүлгөн x минус 3 көргөн x плюс 1 дейт. 0'дөн кичүү же барабар дейт. Албетте булардын эң чоң эмнеси
Eng çoğun bütün çıkarılışı bu jakta negatif bolgan je bolsa ters sandy alıp görөбүz. Bu jakta x minus 3'tü alganızda 0 bolsa x barabar 3 çıgat. Al endi x plus 5'ti alıp görө turgan bolsok, x plus 5 0 desek x bu jakta minus 5'ten kiçүү det. Al endi x plus 1'di alıp görө turgan bolsok, bu jakta 0, al endi x bolsa bu jaktan minus 1'den kiçүү det. Özüň görgөндөй buların arasında eng çoğun bütün çıkarılış 3. G variantı. Mına keyinki suroğuz, 30 suroğuz. Bugün sağızın birinci bölümün akırkı suroğusu, andan keyin 5 minut tınığı berебиz. 30 suroo. AN arifmetikalık progressiyasının sunmasını tapıla dedi. Albatta bu jakta biz arifmetikalık progressiyanın sunmasını tapış üçün bizge Sn barabar n көбөйтүлгөн A1 plus AN bölüngen 2 деген formula verilgen. Bizden suralып жаткан бул жерде Sn. Ал эми бул жакта biz n'ди өзүңөр булардын арасынан карап көргөңөрдө n 21 чыгат. Барабар 21 көбөйтүлгөн A1'di карай турган болсоңор 7,5 плюс ал эми AN же болсо акыркы жоопду карай турган болсоңор 53,5 бөлүнгөн 2. Буларды бардыгын эсептеп чыгарганыбызда Sn 640,5 деген жооп чыгат. Азырынча сабагыбызды ушул жерде токтойлу. 5 минуттан кийин кайрадан сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Экинчи сабакта анда сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө көрүшкөнчө.
funksiyasi. Сабағыздың birinci bölügü 5 minut burada bitken bolçu. Sizler aytқандай 5 minut vaqtda öttü. Ekinci bölümünü başlayalım da. Ekinci bölümünde birinci soru olsun. Olsun birinci soru. Y barabar kosinus 6x funksiyasının en kichine 10 mezgilin ko'rsatiladi. Bu жақта 10 mezgil biz üçün periyod deb beriladi. Albatta biz kosinus funksiyasının periyodun qaray turgan bolsak, 2 bölüngen alfa degan formulасы болчу. Бұл жақта альфа, өзің көргендей, бұл жақта косинустағы 6. Барабарында 2π бөлінген 6 барабар 3-тен π деген жооп келіп шығады. Анда білсе, бұл сұраудың тура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. Квадраттын чокуларынын бирдей алыстыкта жаткан мейкиндиктеги бардык чекиттердин геометриялык ордун тапкыла деп. Квадраттың чокуларынан биринчи biz квадратты тартып ала турган болсок, квадрат bizde 4 чокусу болсун. Biz буларды биргелештиргенибизде бул чокулардан бирдей узактыкта болушу. Мисал үчүн мен квадраттын бул жагын ала турган болсом, ар бир бурчуна ар кандай узундукта. Бул эки бурчуна бирдей узундукта болот. Бул бурч менен бул бурчуна, ал эми бул эки бурчуна башка узактыкта болот. Бул жагынан алсам да же жогорусунан же башка жан башынан да алсам да ушуна бирдей uzakta болбойт. Анда эмесе мен квадраттын ичинен алышым керек. Квадраттын ичинен алганда квадраттын ортосу же болбосо бул жактан өзүң көргөндөй эки диагоналдын кесиштигинде бул точкасы бул чокуларына бирдей uzakta болот. Анда эмесе ал жактан кайсынысы туура болуп калат? Диагоналдын кесилиш чекити бирдей uzakta болуп калат чокуларына. Өзүң көргөндөй бул суроодун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. Y-тин кандай маанилеринде bizge belgilen iki tuyuntma manileri barabar bolot deydi. Albatta bizge belgilen variantlarda alardın oruna koyup görüp cevapты табышыбыз мүмкүн. Мен Y-тин ордуна 0 койгонумда albatta birincisinden bunun içinden 1 çıgat, kийинкисинен да Y-ге 0 койгондо 1 çıgat. 0 биздин жообубуз. Андан сырткары 3 та жооп болушу мүмкүнбү? A variantı туура жооп. Бирок B variantында туура болушу ыктымалы барбы? Бар. B'нын ичинде да 0 менен 3 камтылган. Анда mesela 3'tü koyup görüp turamız. 3'tün kvadratı 9 plus 15, 9, 15, 24, 25. Kvadratın içinden çıkmada 5 bolot. Alemi tiki jakta 2'nin 3'kü koysak 6, 6 plus 1, 7. Anda B variantı tura emes. Andan sırtları 0'ды içimde kamtıgan G variantı var. Anda 3'ten 1'de koya turgan bolsak, anda dele biz üçün tura жооп gelip çıgabı. Anda tekşerip görüşürüz gerek. Y-тин kvadratın kaya turgan bolsak, Y-тин kvadratı 9'dan 1 plus 5 Y deydi. 3'ten 5 plus 1. Albatta biz bularda bardığını tekşerip çıkkanımızda 1 plus
15, 16 plus 9, 25'ten 9'dan 25 degen cevap çıkart. Bularda tamır dişini çıkarmanızda 3'ten 5 çıkart. Al endi bu жаққа da qayradan egilіктің орнына 3'ten 1'di qo'yganingizda 2 көбейтілген 3'ten 1 qo'yganingizda 3'ten 2 plus 1 çıkart. Bunu da esepte çıkanızda bu da barabar 3'ten 5 деген cevap kelip çıkart. Anda mesela 0 jana 3'ten 1 biz üçün tura cevap bolup kalat. Bazen şaşkалык kılıp biz A variantında belgilep ötüp ketişimiz mümkün. Bunday sorularda har bir belgen точканы же болсо чекитте ордуна коюп көрүп текшерип көрсөк биз үчүн туура болот деп ойлойм. Туура жообубуз Г вариант. Кийинки сурообуз. Теңдемелер системасын чыгаргыла дейт. Биринчи теңдемени чыгара алайын. Биринчи теңдеме барабар. Логарифма 2 негизинде 2 бул бизге 1ге барабар бул. Анда эмесе мен логарифма 4 негизинде x барабар 1 болсо, анда албетте x эме болуш керек бул жерден? X барабар 4 болуш керек. Бул жактан x'in 4 экендигин таптым. X 4 экенин тапкандан кийин, андан кийин мен ал x'ти экинчи теңдемеде ордуна коюп көрөм. Ордуна коюп көргөндө 4'түн квадраты 16 минус 2 y квадрат минус 8 барабар 0 дейт. Албетте бул жактан эсептеп чыкканыбызда минус 2 y квадрат барабар бул жакта 8 минус 8 дейт. Y квадрат барабар эмне болот? 4 болот. Y барабар плюс жана минус 2 деген жооп келип чыгат. Албетте бул жакта плюс минус 2 болгондо караганда 4 жана плюс минус 2 алар D вариантты белгилеп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бирок бул жакта эмне кайсы жерде ката кылабыз? Бул жакта x албетте позитив, ал эми y карай турган болсо y терс сан болушу мүмкүн. Бул жакта ката кылбайбыз туура. Бул жакта мен ойлогонум, бул жакта x терс сан болушу мүмкүн эмес деген ой болчу, бирок x'тин жерине эч качан y келе албаган үчүн бизде туура жооп D варианты болуп калат. Кийинки сурообуз. Барабарсыздыктардын системасын чыгаргыла жана эң чоң бүтүн чыгарылышын тапкыла дейт. Албетте мен биринчи барабарсыздыкты чыгаргыла турган болсом, x'ти теңдеменин сол жагына алып өткөндө 2x кичи барабар 2 минус 7 минус 5 дейт. Анда биринчи барабарсыздык үчүн x минус 2 жагынан кичине. Ал эми экинчи барабарсыздыкты чыгарганыбызда экинчи барабарсыздыкты чыгарсак, бул жакта минус 9 чоң же барабар 9 x дейт. Бул жактан өзүңөр көргөндөй минус 1ден минус 1 x'тен чоң деген жооп келип жатат. Ал эми бул эки мага берилген эки барабарсыздыкты бир линияда көрсөтүп алайын, же болбосо саногунда көрсөтүп алайын. Биринчи барабарсыздыкты көрсөтүп турган болсом, минус 2,5, бул точкабыз минус 2,5 боло турган болсо, x минус 2,5-дан кичүү болгон бардык сандар дейт. Анда эмесе бул жак биздин жообуз болот. Бул биринчи барабарсыздык. Ал эми экинчи барабарсыздык үчүн болсо, x минус 1ден кичүү болгон бардык сандар дейт. Минус 1 жана барабар. Анда бул жак менин жоопторум болот. Бул эки линияны кесилишкен жерин карай турган болсок, x минус 2,5-дан кичүү болгон бардык сандар. Анда эмесе минус 2,5-дан кичүү болгон bir tak çıkarılış minus 3 boluşu mümkün. Anda bu sorunun tura жообу A variantı. Keyinki suroobуз. 9'dan 1 sanı 9 sanının kança bölügün tüzöt deydi. 9'dan 1 sanı 9 sanının kança bölügün tüzöt deydi. Bu жақта x taba turgan bolsok, x 81'den 1 деген жооп келип чыгат. D variant. Keyinki suroobуз. Төмөнкү туюнукма канчага барабар дейт. Албетте өзүңөр көргөндөй 2'nin 3 minus a darajасы жалпы бөлүүчү экендиги көрүнүп турат. Анда мен жогору жакта же болсо алым жакта да 2'nin 3 minus a darajасын карайм. 3 minus a darajасын карай турган болсом, бул жакта 2'nin квадраты плюс 2 деген жооп калат. Анда массы жакта болсо 2'nin 3 minus a darajасы. Булар бири-бирин кыскартат. Ал эми менде калган 2'nin квадраты 4 плюс 2 барабар 6 деген жооп келип чыгат. Туура жообубуз 6. Б. Кийинки сурообуз. Эгерде x, y оң бүтүн сандары үчүн 9'dan x 1'den чоң экен. Анда эмесе
9'dan x 1'den çoğun bo'la turgan bolsa, unda x qancha? 9'dan çoğun bir san bo'lishi kerak. Jana y'den 6 1'den kichik ekan. Y'den 6 anda qara olayli. Bo'lsa, anda y 6'dan çoğun san ekan. Bolsa, anda x plus y summasının en kichkina ma'nosini topib bo'ladi. X minimum qancha bo'lishi mumkin? Bu joqda x minimum 10 bo'lishi mumkin. Al endi bu joqda y minimum qancha bo'lishi mumkin? Y minimum 6 bo'lishi mumkin. En kichkina ma'nosini topganingizga qaraganda, anda ekko'ning summasini qarab turgan bo'lsak, 16 biz uchun en kichkina ma'nodagi son bo'la oladi. Bu joqda variantlar ko'rsatilmaganlikdan tak variantni ayta olmayman, biroq turajog'imiz 16. King's Rows. Eğerde 888'in kvadrati minus 444 kvadrat a barabar 444 kvadrat bolsa, anda a sani emnege barabar deydi. Bu joqda özüňiz görgөндөй 444 emne жалпы bölүүчү. Anda men жалпы bölүүчүлөрдү 444'ün kvadratın sırtka çıkarıp alayım. 2'nin kvadratı minus a barabar 444'ün kvadratı. Özüňiz görgөндөй bir-birini kıskartat. Anda 2'nin kvadratı minus a barabar 1 bolup kalat. Özüňiz görgөндөй bul jaktan a barabar 3 degen жооп kelip çıgat. Turajog'uz a varianti. King's Rows. Suratda görsetilgen ABC uçburçluğunda alfa, beta jana alfa katışları 11'den 7. Jana alfa 7'ge bölgende beta'nın 11 sandары 10 bütün sandar bolsa, anda ACB burçunun en kichkina ma'nosini topib bo'ladi. Albatta, bular bir-birine bölünüşü üçün biz bu joqda ABC burçu alfa 7'ge bölünüş gerek, alemi beta da 7'ge bölünüş gerek. Bularda qaray turgan bolsak, ekö alfa jana beta'nın summalары özüňiz görgөндөй bu joqda 11 alfa barabar 7 beta dep berilipdir. Jana bulardın summalары qanchaga bölünüş gerek? 77'ge jana 88'ge bölünüş gerek. Bu joqda bir-biri bilen salıştırıp görgөнüzde, jana alfa beta jana bu joqda x'in da summасы, bu jerde biz x dep ala turgan bolsak, общий 180'ge bölünüş gerek. 11 alfa plus 7 beta jana bu joqda x var. Qancha? 180 gradus. Jana bular özara alfa 7'ge bölünetken, alem beta da 11'ge bölünse, bu joqda x'nin minimum boluşu mümkün bolgondor. Anda bular da alfa menen beta'nın bir-biri bilen tüzdөн-tüz koşup alışыбыз mümkün. Anda emese biz bularda alfаны beta dep alıp alsak dele bolot. Anda 18 alfa plus beta dep men жазып alışım mümkün. Bular da ekö teң bir-birine barabar. Plus x barabar 18 deyip. Albatta bulardın summasını qaraganыңızda x da 18'ge, bu joqda bulardın summası da 180'ge, же 18'din bir qanday desek көбөйтүүчүсү болуш керек. Анда эмесе x da minimum 18 деген bir san boluşu gerek. Bu joqdan ayta ötüp ketişimiz mümkün bolgon. King's Rows. A barabar 5'den 4, B barabar 9'dan 7, C barabar 11'den 8, jana D barabar 12'den 7 bolsa, anda al sandarda ösүү tartibinde qarata жазылат. Biz albatta bu sandarda biz özüzgө oңой boluşu үчүн ондук бөлчөк түрүндө жазаласак, bizge oңой болот деп ойлойм. Ал эми biz A sanын 4'ten 5'ti жазылганыбызda A barabar 0,8 çıgat. Al эми B barabar 0,177. Al эmi C barabar bolsa 0,72. D barabar. Bularda onduk bölçök türünde жазылганыбызda 0,158 деген жооптор келип чыгат. Буларды өзара өсүү тартибинде жайгаштырганыбызда өзүңүз көргөндөй A чоң, B чоң, C чоң деген жооптор келип чыгат. Албетте биз үчүн булар кайсы вариант? D варианты болуп калат. Туура жооп. Мындай суроолордо көбүнчө ондук бөлчөк түрүндө жазып алсак, бизге оңоюраак жооп табуу келип чыгат. Андан сырткары башка жолдор да бар. Биз бул жактагы бөлүмдөрдү бирдей кылып алышты. 5, 9, 11 жана 12-ни бири-бири менен жалпы бөлүүчүлөрүн таап, көбөйткөнүбүздү да салыштырышыбыз мүмкүн. King's Rows. Кандайдыр бир товарды A сомдон сатса 20% кирешке болот, ал эми ал товарды B сомдон сатса 10% чыгаша болот дейт. Мен ошол товарды 10 сом деп алайын. A сомдон сатсам, ошол товарды 10 сом
10 сомға алған товарымды A сомнан сатсам 12 сом 20% киреше кылганын караганда 12 сом болот. Ал эми аны B сом болсо 10 сомдон алган товарымды 10% чыгаша менен сата турган болсом 9 сом болот. Анда A менен B'ны бири-бирине салыштырып көргөнүбүздө өзүңөр көргөндөй 3-төн 4 деген жооп келип чыгат. King's Rows. Эгерде жана n жөнөкөй сандары үчүн төмөндөгүлөр берилген болсо, анда x көбөйтүлгөн y канчага барабар дейт. Албетте бул жакта 3 жана 5 жөнөкөй сандар 9ду жазып алышым мүмкүн. 3 көбөйтүлгөн 5, 9 болсо мен 3-түн квадраты деп жазып алышым мүмкүн. Барабар 6. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй кашанын ичинде 3 көбөйтүлгөн 3-түн квадраты 3-түн 3-үнчү даражасы көбөйтүлгөн 5-тин 1-инчи даражасы деп алып алышым мүмкүн. 6. Анда эмесе 3-түн даражасы 3-түн 18-инчи даражасы көбөйтүлгөн 5-тин 6-нчы даражасы дейт. Ал эми m менен n бул жакта x жана y дейт. x бирөө 18, бирөө 6 экен. Бул экөөнүн бири-биринен көбөйтүүсүн караганда 6 көбөйтүлгөн 18 барабар 108 деген жооп келип чыгат. King's Rows менен сабагыбызды улантайлы. Эгерде m n k оң бүтүн сандары үчүн төмөндөгү бөлчөк берилген болсо, анда m плюс n плюс k канчага барабар дейт. Өзүңөр көргөндөй, мен берилген бөлчөктү бул жакта m'ди түздөн түз мен 3 деп алышым мүмкүн. M'ди 3 деп алсам, m барабар 3. Бул жактан m'ди 3 деп көрсөтүп алабыз. Ал эми калганы 2 бөлүнгөн m плюс k'дан 1 барабар 9дан 4 дейт. Ал эми буларды да жөнөкөйлөтүп алсак, бул жерде 1, бул жерде 2 калат. Буларды өз ара көбөйтүп ала турган болсок, өз ара көбөйтүп алганыбызда 2-ни n плюс k'дан 1 барабар 9 деген жооп келип чыгат. Ал эми n болсо плюс k'дан 1 барабар 9дан же болсо 2ден 9 деп көрсөтүп алышым мүмкүн. Ал эми мен 2ден 9ду кантип жазалам? n плюс k'дан 1 барабар 4 плюс 2ден 1 деп жазып көрсөтүп алышым мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй. Анда эмесе n барабар 4, ал эми k барабар 2 деген жооп келип чыгат. Өзүңөр көргөндөй m, n, k. 2 плюс 4 6 плюс 3 9. Анда эмесе бул суроодун туура жообу B варианты. King's Rows. Теңдеменин тамырларын суммасын тапкыла дейт. Бизге берилген тамырлардын суммасын камтып алабыз. Биринчи мен кашыларды ачып ала турган болсом, 2x квадрат минус x барабар x квадрат минус 95x плюс 94. Ал эми теңдеменин бир жакка алып өтө ала турган болсом, x квадрат плюс 94 x минус 94 барабар 0 болот. Албетте биз теңдемелер тамырларынын суммасын Виета теоремасы аркылуу да таба алсак болот. Виета теоремасында тамырлардын суммасы x1 плюс x2 барабар минус aдан b дейт. Бул жакта минус b өзүңөр көргөндөй минус 94, ал эми a 1. Анда эмесе бул суроонун туура жообу минус 94 болуп калат. B варианты. Бул жерде Виета теоремасын колдонобуз. King's Rows. Эгерде анын ортоңку сызыктары үч бурчтуктун жактарынын ордоңку чекиттерин бириктирген сызыктар 3 см, 4 см жана 5 см барабар болсо үч бурчтуктун аянтын тапкыла дейт. Албетте бул суроо бир аз да татаал суроо. Аны көрсөтүп өтө турган болсок, биринчи буларды биргелештирип турган бул сызык бирөө 3кө барабар экен. Ал эми кийинки сызык бул 3кө барабар болсо, анда бул жер 3кө барабар болуп турган болсо, ал эми астыңкы жак 6га барабар болот. Кийинки сызык бул экөө тең ортоңку сызыктарын бирилештирип турган жер, бул жер кийинкиси 4кө барабар болсо, ана бул жак 8ге барабар болот. Ал эми башка кандай бар? Башка бул эки чекитти да биргелештирип турган жер бар. Бул чекит болсо 5ке барабар экен, бул жер 5ке барабар болсо, бул жер 10га барабар. Албетте 2 эсе көпкө барабар болуш керек. Өзүңөр көргөндөй, бул жактан биз үч бурчтуктун жактарыны таап алдык. Ал эми жактарын таап алгандан кийин бул жакта биз Херон формуласы аркылуу бул үч бурчтуктун аянтын таап алышыбыз мүмкүн. Херон формуласы төмөндө берилген. Бул жакта s барабар жактардын суммасыны 2ге бөлөбүз. 10 плюс 6 плюс 8ди
2'ye bölgönüzde s kelip çıgar. S bölgönüzde 24 bölgön 2, 12. Anda mesela men çıkarıp başlayayım. S barabar 12 götürgen S minus A. A tenglemenin 3 burçluktun birinci jağı, B ikinci jağı, alemisi 3. jağı. 12 minus 10 barabar 2 götürgen 12 minus 8 barabar 4 götürgen 12 minus 6 olup kalır. Albatta biz bularda sırtqa çıkara turan bolsak 4 түздөн түз сыртқа 2 болып шығады. Ал эми қалғандары 24 6 дейт. Аларда бұның сыртына шығара тұрған болсақ 24 6 көйт олайлы 24 144 дейт. Әлбетте бұның ішінде да әрдем 144. 144 тамырдан сыртқа шыққанда 12 болып шығады. Анда 2 көйтілген 12 барабар 24 деген жооп келіп шығады. Бұл сұраудың тура жауабында 24 см квадрат болып қалады. Кейінгі сұраубыз теңдемені шығарыла дейді. Бұл теңдемеде өзің көргендек логарифмамен байланышқан сұрау. Бұл жақта негіздері бірдей және арасында плюс болсанда логарифма 4 негізінде x минус 1 көбейтілген x плюс 1 деп жазылышы мүмкін. Барабар 3/2. Анда mesela x плюс 1 көбейтілген x минус 1 логарифма 4 негізінде x квадрат минус 1 барабар 2-ден 3 дейді. Анда mesela x квадрат минус 1 барабар 4-тің 3 дәрежесі 2 дейді. Ал эми мен бұны болса қандай жазылышы мүмкін? x квадрат минус 1 барабар 4-тің 3 дәрежесі және квадраттық тамырдың ішінде деп жазыла тұрған болса, бұл сыртқа шыққанда x квадрат минус 1 барабар 8 болып шығады. Андан кейін теңдемен бұл жақтан шығара тұрған болсақ, x квадрат барабар 9, ал эми x барабар плюс және минус 3 деп алышы өзі мүмкін. X плюс минус 3 шығады, бірақ x-дің орнына минус 3 қойғаныңызда бұл жақта жоғары жақ теріс сан болып қалады. Осы себептен бұл жақта x-ті минус 3 деп албайбыз. Анда біздің тура жауабымыз x 3 деген анын жауап келіп шығады. Б варианты біздің сұраудың тура жауабы. Кейінгі сұраубыз. Жөнөкөйлөткүлө дейт. Бұл сұрауда жөнөкөйлөтүлө турган болсок 15-ті мен қандай жазалышы мүмкін? 3 көйділген 5-тің 12-ші даражасы минус ал эми 10-ды болса 2 көйділген 5-тің 12-ші даражасы деп жазалышы мүмкін. Мас жақтар 3-тің 12-ші даражасы минус 2-тің 12-ші даражасы. Өзің көргенде жоғары жақта же осы алымда 5-тің 12-ші даражасы жалпы бөлүүчү болып тұрады. Анда 5-тің 12-ші даражасын қашадан сыртқа шығара алып қалған жаза тұрған болсақ 3-тің 12-ші даражасы минус 2-тің 12-ші даражасы бөлінген 3-тің 12-ші даражасы минус 2-тің 12-ші даражасы. Бұлар тамырдың ішін албетті. Анда біздің өрінде 3-тің 12-ші даражасы минус 2-тің 12-ші даражасы менен бөлімдегі 3-тің 12-ші даражасы және 2-тің 12-ші даражасы жөнөкөйлөнөт. Яна бұлардың даражасы 4 болып тұрған болса, бұл жақта 5-тің кубы сыртқа шығады. 5-тің кубы барабар, албетте 125. Бұл сұраудың тура жауабы Д варианты болып қалады. Кейінгі сұраубыз 45 А 6Б саны 6-ға бөлгенде 0 қалдық қалады. Анда А плюс Б қанша болушы мүмкін дейді. Әлбетте бұл сан 6-ға бөлінгенде, анда месе біз А плюс Б-нің суммасы да бізге 6-ға бөлініші керек. Анда варианттарға қарай тұрған болсақ, 1 6-ға бөлінбейді, 2 6-ға бөлінбейді, 4 6-ға бөлінбейді, 26-ға қалдықсыз бөлінеді, және Д 20 6-ға қалдықты бөлінеді. Анда месе біздің тура жолымыз Г варианты. Бұндай сұрауда оңай шығарған жолы ошол. Ал эми кайрадан эскертип атам, А плюс Б-нын да суммасы 6-га бөлүнүш керек. Бизге берилген сандын 6-га калдыксыз бөлүнүшү үчүн. Кийинки сурообуз. Бизге берилген бул тригонометриялык функцияны жөнөкөйлөткүлө дейт. Муну жөнөкөйлөтүш үчүн биринчи мен косинус 2х-тын ордуна косинус х квадрат косинус квадрат x минус синус квадрат x-ті жазылышы мүмкін. Косинус 2х-тың ордуна. Ал эми минус 1-дің ордуна болса, косинус квадрат x плюс синус квадрат x
деп жазып алышым мүмкін. Бөлінген. Ал эми ас жакта синус 2x-тің ордуна болсо 2 синус x косинус x деп жазылсам болады. 2 синус x бөлінген косинус x деп жазылсам болады. Ал эми калганын кашыларды ачып чыкканыбызда өзүңөр көргөндөй минус барабар минус 2 косинус квадрат x менен косинус квадрат x бири-бирин жөнөкөлөтөт. Минус 2 синус x ал эми ас жакта болсо минус 2 синус x косинус x калат. Бул жакта түздөн түз биз буларды жөнөкөлөтүп алганыбызда минус менен минус 2 менен 2 жөнөкөлөтөт бири-бирин. Ал эми синус x менен синус x ал эми бирimiz бул жакта 1 косинус x-тен 1 жоосо секонд x деген жооп келип чыгат. Када карабасам. Албетте бул жакта мен чыгарышыма караганда жооптордо туура жооп жок. Албетте мен бир жерде ката кылдым. Бул жакта синус квадрат x болчу. Албетте анда эмесе бул жерде синус x деген жооп калат. Аны синус x менен косинус x барабар танжент x деген жооп келип чыгат. Албетте танжент x деген жоопта бул жакта жок 50-чү суроодо. Туура жообуз бирок танжент x. Барабарсыздыкты чыгаргыла дейт. Бул барабарсыздык чыгарыш үчүн албетте алдымды жөнөкөлөтүп алышыбыз керек. X квадрат минус x минус 2-ни жөнөкөлөтүп алсак x жана x бул жерде минус 2 жана 1 деп плюс 1 деп жөнөкөлөтүп алышым мүмкүн. Анда эмесе мен буларды жөнөкөлөтсөм x минус 2 көбөйтүлгөн x плюс 1 бөлүмдө да x плюс 1 бар. Нөлдөн кичүү. X плюс 1 менен x плюс 1 жөнөкөлөтөт. Анда x минус 2 нөлдөн кичүү. Ал эми x анда эмесе 2ден кичүү деген жооп келип чыгат. Туура жообуз анда Г варианты. Бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз. Тең капталдуу үч бурчтуктун бир бурчу 92 градус. Тең капталдуу үч бурчтукту тартыла турган болсок, бир бурчу 92 градус экен. Бул бурч 92 градус болсо, бул жерлер x жана x деп алып алышыбыз мүмкүн. Анда бул үч бурчтуктун чоң жана кичине бурчтарынын айырмасын тапкыла дейт. Бул жер 92 градус, ал эми x-ти эсептегенде 92 плюс 2x барабар 180. Бул жактан x барабар канча чыгат? 88 x барабар 44 чыгат. Ал эми булар 44 градуска барабар экен. Чоң бурч 92, ал эми кичүү бурч 44. 92 минус 44 барабар 8. Анда эмесе 48 туура жооп болуп чыгат. Биздин туура жообузда А варианты экенин көрүп турсак керек. Кийинки сурообузга өтсөк, колледж сөзүндө үнсүз тамгалар үндүүлөрдөн канча процентке көп дейт. Бул жакта үнсүз тамгалар К, Л, Л, Д, Ж 1, 2, 3, 4, 5 үнсүз тамгабыз бар экен. 5 үнсүз. Ал эми үндүү тамгалар О жана Е 2 үндүү тамгабыз бар. Канча процентке көп дейт. Биз үнсүз тамгаларды 2-ни 100% деп алсак, ал эми 5 канча процент болот? 5-ти x деп алсак, буларда 2x барабар 500, x барабар 250% деп көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Туура жооп К варианты. Кийинки сурообуз. Эгерде m жана n натуралдык сан болсо, анда 6m квадрат минус 3n туюнтмасы сөзсүз дептир. Астагы кайсы варианттар болушу мүмкүн дейт. Бул жакта жалпы бөлүүчү өзүңөр көргөндөй 3'тү сыртка чыгарып турган болсом 2m квадрат минус n деп турат. Албетте так сан дейт. Бирдеки деп 36 барабар. Ал жөнүндө бирдеки деп алабыз. 0дөн чоң дейт. 0дөн чоң болбой калышы мүмкүн. Себеби n кандай сан экени жөнүндө информация жок. 3кө бөлүнөт дейт. Албетте 3кө бөлүнөт. Себеби булар экөө тең 3'түн жалпы бөлүүчүлөр бар. Анда эмесе бул суроодун туура жообу Г варианты. Кийинки сурообуз. Эгерде x минус y көбөйтүлгөн x плюс y барабар 23 жана x y оң так сан болсо, анда x көбөйтүлгөн y-ти тапкыла дейт. Бул жакта бир эле гана жолу бар. X минус y 1 жана x плюс y 23кө болгондо гана 23 чыгышы мүмкүн. Себеби 23
Qanday san? Jönököy san. Anda mesela var 1, x plus y barabar 23. Biz bu jaktan x және y'de оңалгана табышыбыз мүмкін. Бұл жақтан біз x'ті тапқанымызда x barabar 12, x barabar, geçiresіңер, x barabar 12 тура, әлем y barabar 11 келіп шығады. 12-ні 11-ге көйткенімізді 121 емес, әлбетте 132 шығады. Тура жоғыз. Кейінгі сұрауыз. Төменгі сандардың қайсысы бірі тақ дейді. Бірінші, 2-нің 10-шы даражасы 2 жұп сан, арқана даражасы жұп шығады, 4-та жұп сан, арқана даражасы жұп шығады. Бұл жақтан жұп сан келіп шығыш керек. Әлемі 2-нің кубы жұп сан болғандықтан жұп шығады, 2-нің квадраттар жұп шығады, 2-нің 1-ші даражасы жұп шығады, бірақ 2-нің 4-ші даражасы 1. Бұл жақта жұп санға жұп санды қойсақ, жұп санға бұл да жұп, әлемі ақырғы сан тақ болғандықтан бұл Б варианты тақ сан шығады. Кейінгі сұрауыз. Функцияның анықталу аймағын тапқылайық. Әлбетте бұл функцияны қарағанымызда бірінші тамыр функциясы. Тамыр функциясында қарағанымызда даражасы да жұп даражада болып тұрады. Даражасы жұп болған әрқандай функцияның әрқандай сан болушы мүмкін. Бардық жинығы сандар бұл функцияның анықталу аймағына кіреді. Кейінгі сұрауыз. Егерде ED менен BC bir-birine paralel болса, анда x минус y-те тапқылады. Әлбетте бұл үш бұрышта bir-birine paralel болса, кішіне мұрада мұны көргенбіз, бұл жер 5 болса, x барабар 10 болады. Әлемі бұл жақтан оқшаштықтардан 3-тің 2 есеге чоң болатса, анда y-та 6-дан 2 есеге чоң болыш керек. Анда y-та барабар 12 болады. X минус y анда месе минус 2. Тура жолуыз Г варианты. Кейінгі сұрауыз. Тик бурчтуктун турасы узунуна 75% түзөт жана анын аянты 48 метр квадрат дейт. Тик бурчтук биз аңгысында аны ректангл деп көргөнбүз. Анын турасы узунунун 71% түзөт. Ал эми бул жерде узунунун 70, бул жерде x деп алсак, ал жерде бул жер болсо x көбөйтүлгөн 75% болуп калат экен. Анда бұл эконы бір-біріне көйткөнүздө аянты болса, x көйтілген, x-nin 75%, бұларды жөнөткөлөтүп алганыңызда 3x бөлүнгөн 4 деген жооп чыгат. Аянты барабар канча экен? 48 экен. Анда эмесе бул жактан булар бири-бирине кыскартканда 16 чыгат. X квадрат барабар 16 көйтүлгөн 4. Болсо x мен бұл жақта x-ті түзден түз көрсет алыш мүмкін. 4 көйтілген 2, 8. X деген жоғыз 8 шығады. Бізден сұралған десе тик бурчтуктун периметрін тапқыла дейді. X 8 екен бұл жер. Бұл жағы 8 болып тұрған болса, әлем теги жағы 75%, ал жақ 6-ға барабар. Периметрін таба тұрған болсақ, 16 плюс 12, 28-ге барабар. Ушуну бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосун чыгарайлы. Бизге берилген мезгилдүү ондук бөлчөгүнүн ондук үтүрдөн кийинки 145 цифрасын тапкыла дейт. Бул жакта өзүңөр көргөндөй 0,9753,1, андан кийин дагы кайрадан бул жерден дагы 0,9753,1 деп улантып, 1, 2, 3, 4, 5, 6 санына бир жаңыланып кетет. Анда 145-ти 6-ны караганыбызда 145-ти 6-га бөлсөк, бул жакта 1 калдык калат. Андан кийинки 145-чи цифранда бул жактагы биринчи цифрага барабар. Анда 0 деген жооп келип чыгат. Бул суроодун туура жообу. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз ушул жерде аяктайт. Мындан кийин кайрадан силер менен экинчи күндөрдө жалпы республикалык тест сүрөөгө даярданып жатканда сынак кылынган, ошол сынактарды кайрадан чыгарышты улантабыз. Азырынча сурооңуздар жок болсо, анда эмесе кийинки жума кайрадан экинчи күндө жолукканга чейин деп калам. Саламатта калыңыздар.